Bizde birinci жолу ушул баягы даректүү деп коет да. Даректүү фамилияга добуш бере турган мыйзам кабыл алынганда коомдо бир топ адамдар баягы катышсам деген ой пайда болуп калат да. Мен белгилүүмүн же мени таанымалмын, мен иштеп бере алам дегендей. Ошондуктан азыр акчанын күчүн баягы экинчи жакка жумшап, негизгиси ушул эл мени колдоп берет деген пикирлер бар. Ал эми партиялардын 75-inin мен оюмча бир 15 жылы катышы мүмкүн. Себеби жана миллион сомду да төлөй албайт да. Ал жөн эле өтпөй төлөп койсо, ал миллион сомго күйүп кетет. Ошондуктан булар баягы өзүлөрү жөнүндө жөн эле билдирүү берип койду. Бир 15 катышы мүмкүн. 15-ин дагы бир 5-ин тегерек эле өтсө керек. 4-ө 5 эле. Себеби биринчи 5%, экинчиси баягы даректүү болгондо чачылып кетет добушчу. Ошондуктан ушул маселелерди эске алганда жаңы мындай тартип кирген үчүн баарды козголду да, биз дагы бир баягы мүмкүнчүлүк пайда болду. Биз көрөйлү өзүбүздүн күчүбүзгө, мүмкүн өтүп кетебиз депчи. Бул мындай демократияда туура эле нерсе, катышып, талашып, анан баягы уткан эл колдогондор өтөт.